Бүгін экономика жана коммерция министрлигинин видео подкастынын өзгөчө чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышта биз аймактарды өнүктүрүүдө жана жергиликтүү продукцияны дүйнөлүк рынокко алып чыгууда маанилүү роль ойногон стандартташтыруу тууралуу кеп салабыз. Көптөгөн ишканалар үчүн стандарттар бул жөн гана формалдуулук эмес, жаңы деңгээлге чыгуу жана бизнесин кеңейтүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Бул иш жүзүндө эмнени билдирет жана стандарттар регионалдык бизнестин өсүшүнө кандай жардам берет? Мунун баарын экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метрология борборунун директору Нурматов Болотбек Асанович менен бирге талкуулайбыз. Саламатсызбы? Бүгүнкү күндө стандартташтыруу регионалдык ишканалардын жаңы деңгээлге чыгуусунда жана эл аралык рынокто атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча кандай жумуштар аткарылып жатат? Бүгүнкү күнү ушул биздин кыргыз стандарт тарабынан кыргыз стандарт бүгүнкү күнү ошол Кыргыз Республикасынын аймагында стандартташтыруу жана метрология боюнча улуттук орган болуп эсептелет. Жана ошондой эле сертификация, лабораториялык жана тастыктоолорду өткөрүү боюнча да биз кенен жумуштарды алып барабыз. Региондор боюнча токтолуп кетсек, бүгүнкү күнү Кыргыз стандарттын бүгүн Кыргызстандын аймагындагы 10 чоң шаарында биздин регионалдык борборлорубуз бар. Ошол жерлерден биз ошол жердеги калкты, ошол жердеги бизнести, ошол жердеги өндүрүштү, ошо керектөөчү талаптарды биз ошол жерден ошол түз кызматыбызды көрсөтүп келебиз. Мен бул жерде азыр сиздер менен бир жаңы жакшылык менен бөлүшкүм келип турат. 11 январда ошол биздин улуу урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич биздин жаңы стандартка, жаңы законго, стандартташтыруу боюнча законго кол койду. Бул законду биз 1 жыл иштеп чыкканбыз. 4 декабрда жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп кабыл алынган. Бул закондун негизги максаты ошол биздин Кыргыз Республикасынын аймагындагы бүгүн ошонун ичинде аймактарда өндүрүлүп жаткан продукциялардын сапатын жогорулатуу, көтөрүү жана ошолордун коопсуздугун камсыз кылуу. Бүгүнкү ошол закондун мен кечээ дагы ошол эфирлерден айтып кеттим, эң бирден бир максаты ошол кыргыз өндүрүшүн колдоо. Өзүңүздөр билгендей, мына 24-жылы ошол биздин министрлер кабинети тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында 100дөн ашык ишканалар ачылды. Ошол ишканалар ачылып иштегенде сөзсүз түрдө стандартташтыруу маселеси биринчи орунда турат да. Стандартташтыруу маселесинен да бул жерде мен кеңири токтолгум келип атат. Бул сапат инфраструктурасы деп коебуз биз бул жерде. Бул жерде ошол стандартташтыруу маселеси, метрологиялык камсыздоо маселеси, сертификация маселеси бул ошол сапат инфраструктурасын негизги өзөгүн түзөт да. Сөзүм кору болбош үчүн, мисалы үчүн баарыбызга белгилүү, мына былтыр бизде ошол биздин Чүй боорунда жаңы автомобиль куруучу завод ачылды. Ошол заводду ачылып атканда дагы стандартташтыруу, сертификация маселелери аябай курч турду. Ошол маселелерди как раз биз жеринен чечтик да. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол бүгүнкү биздин максат, Кыргыз стандарттын максаты ошол аймактардагы өндүрүштү колдоо, аларды көтөрүү жана ошолорго жеринен шарт түзүп берүү. Мисалы үчүн ошол эле Нарында болобу, Ошто болобу ошол жердеги бизнесмен Бишкекке келип сертификат алып, стандарт алып убара болбой, метрологиялык кызматты Бишкектен келип бул чоң чыгымдарга алып келет бүгүн. Ошол биз жеринен ошол шарт түзүп атабыз да. Мисалы үчүн биз Кара Колдо, Чолпон Атада, Ошто жаңы биздин жана калибровка деген кызматтарыбыз бар. Бул жанакы азыркы рынок экономикасынын шартында бул жогорку метрологиялык талаптардын бирине кирет да. Биз ошону жерлерде өздөштүрдүк. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошо Кара Колдогу жанакы сүт өндүргөн компаниялар ошо Бишкекке келип убара болуп Бишкектен кызматын албай, ошол Кара Колдон кызмат алганга биз толук шарт түзүп бердик. Ошондой эле иштер башка региондордо да уланып жатат. Мына бүгүнкү күнү ошол биздин регионалдык жанакы борборлордо аккредитация маселелери аябай курч турат да. Биз азыр ошол процесстерди жүргүзүп атабыз. Эң негизги максат, мен дагы бир белгилей кетчү нерсе, ошол кызматты жеринен алуу. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, ат башыдан же алайдан мисалы үчүн жанагы ар бир үйдө азыр электро счетчик бар, газдын счетчиктери бар, көбүнчө шаарларда жанагы суу эсептегичтери бар счетчиктер. Ошонун баары ушул кызматты жерлерден алыш керек да. Ат башынан же алайдан Бишкекке келип бир счетчикте поверка кылыш бул өтө оор. Биз ошон үчүн бул кызматты жеринен көрсөтүп беребиз. Ушул иштердин баары ушул аймактарда, ошол жерде жашаган элге, ошол жердеги бизнеске жана керектөөчүлөргө толук кандуу шарт түзүп берүү. Бул боюнча азыр министрлер кабинетиндагы экономика министрлигинин колдоосу чоң. Азыр биздин ишканага аябай чоң инвестицияларды салып атышат. Ошонун арты менен биз жаңы эталондук оборудованияларды, шаймандарды сатып алып атабыз, жаңы стандарттарды алып келип атабыз, жаңы багыттарды өздөштүрүп, биз ошол бизнеске шарт түзүүдө аларга жанакы эч кандай техникалык барьери жок кызматты ошол жеринен алыш керек.
Айтсаңыз, эл аралык талаптарга шайкеш келүү үчүн регионалдык өндүрүүчүлөр кайсы негизги кадамдарды жасашы керек? Бүгүнкү күнү ошол мамлекет тарабынан Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны экспортко алып чыгуу боюнча аябай чоң эбегейиз жумуштар жасалып атат да. Ошол жумуштардын бирөө, ошол жумуштардын мен айтып коеюн дегем, ошол бирден бир фундаменти болуп, бул ошол жанагы сапат инфраструктурасы ошонун өзөгүн түзөт да. Себеп дегенде өзүңүз ойлоп көрсөңүз, азыр Кыргызстанда бал, мисалы үчүн Баткендин өрүгү, жана жер жемиштер көл тараптан ушулар азыр экспортко чыгып жатат. Ошолор кайсыл рынокко барса, ошол рыноктун стандартына жооп бериш керек. Мисалы үчүн, биз бүгүнкү күнү Кыргыз стандарттын базасында 28 миңден ашык стандарттарыбыз бар. Ошол стандарттардын ичинде Кыргыз мамлекетинин стандарттары бар, регионалдык жанакы уюмдардын стандарттары бар, жана ошондой эле эл аралык уюмдардын стандарттары бар. Бул жана ISO деп коебуз, эл аралык стандартташтыруу уюму. Биз 97-жылдан бери ошол ишканага мүчө корреспондент болуп келебиз, Кыргыз стандарт. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол эгер бизнес бүгүнкү күнү Бишкекте болобу, региондордо болобу бир продукция чыгарып, ошону Германиянын, Европанын же Азиянын рыногуна алып чыгам десе, ал ошол стандарттын талабына шайкеш келиш керек, ошол чыгарган продукция. Ошол стандартты бүгүн биз алып келип берип, ошол бизнесменге шарт түзгөнгө ошол биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошондой жумуштарды аткарабыз бүгүнкү күнү. Андан сырткары ошол чыгарылган өндүрүштөн чыгарылган продукция сөзсүз түрдө сертификат алыш керек. Мисалы үчүн, өзүңүздөр билгендей 2015 жылдан бери биз БАЖы коомунун толук кандуу мүчөсүбүз. Бул менен мен эмнени айткым келип атат? Кыргыз Республикасынын аймагында бүгүнкү күнү ошо БАЖы коомунун Евразиялык экономикалык уюмдун ошол техникалык регламенттери өз жумушун алып барат. Бул эмне? Техникалык регламент деген бул ошол техникалык документ. Ошол техникалык регламенттин ичинде ошол продукцияга же кызматка жана услугага ошол жана коопсуздугун камсыз кылууга минималдык жанакы талаптар коюлган. Мисалы үчүн, кыргыз өндүрүшү, тамак аш өндүрүшү дейли, өзүнүн продукциясын Бишкектен чыгарат, бизден сертификат алат, жана ошондой эле ал продукция жана декларациясын жанакы регистрацияга ошондой шарт болсо, аны биз декларациясын каттап беребиз. Андан кийин бизден алган сертификат менен эч кандай тоскоолдук, эч кандай техникалык барьери жок. Ошол продукция Россиянын, Казакстандын, Белоруссиянын, Армениянын рыногунда, базарында кеңири сатылууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн ошондой эле жеңил өнөр жай. Жеңил өнөр жай Кыргызстандын экономикасында да бир чоң локомотив болуп эсептелет. Мисалы үчүн бизде жанакы орусча айтып коебуз, швейниктер деп, жана тигүүчүлөр. Алар продукцияларын тигип Кыргызстандан көбүнчө Россиянын, Казакстандын базарларында сатышат. Алар да сертификатты бизден алып, ошол биздин сертификат менен ошол өзүнүн продукциясын башка рынокко алып чыкканга толук кандуу бүгүн мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле ошол кызматтан алар бүгүн пайдаланып келишет. Мисалы үчүн статистикага токтолуп кетсек, 2024-жылы биз 11 миңден ашык ошондой жанакы продукцияларга декларацияларды регистрация кылдык, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча. 6 миң, 7 миңдей сертификат бердик. Ошонун баары көбүнчөсү ошол Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын сыртында айланып жаткан продукциялар. Бул көбүнчө Кыргызстандан өндүрүлгөн продукциялар. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол бүгүн ата мекендик өндүрүшчүлөр, продукциялар ошол стандарттындагы сертификацияда метрологиянын өзүнүн бизнесиндеги ордун жана ролун түшүнүп, ушуга жана техникалык шарттарына, техникалык жактарына көп көңүл бөлө баштады. Бул бизди бүгүн сүйүндүрөт да. Түшүнүктүү. Ал эми Кыргыз стандарттын сыноо лабораториялары продукциянын сапатын камсыздоодо кандай роль ойнойт? Техникалык маселелер бүгүнкү күнү аябай курч турат да. Себеп дегенде Кыргыз стандарттын базасында бүгүн мисалы үчүн сыноо лабораториялары бар. Алар мисалы үчүн Бишкекте 4 сыноо лабораториябыз. Бул тамак аш жана айыл чарба азыктарын сыноо лабораториялары, машина куруучу комплексти сыноо лабораториялары, жана күйүүчү майлоочу майларды сыноо лабораториялары жана эл керектөөчү товарлар. Андан сырткары Ошко биз жаңы лаборатория жасадык. Азыр тамак аш жана айыл чарба продукцияларын жана эл керектөөчү товарларды сыноо. Андан сырткары Кыргызстандын аймагы боюнча бизде 40ка жакын метрологиялык лабораторияларыбыз бар. Бүгүнкү күнү ошол өкмөттүн колдоосу менен биз ошол лабораториялардын техникалык шарттарын жогорулатып, жана адам ресурстарын өнүктүрүү боюнча иштерди алып барып, жана аларга көп мындай инвестицияларды киргизип атабыз. Ошонун натыйжасы, мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз жанакы техникалык көз каранды сызыкты алып атабыз да. Мисалы үчүн 20-жылдан баштап
ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн жана финансылык каржылоосу менен биз ошол жанакы тастыктоочу лабораторияларды, испытательный лаборатория деп коебуз орусча, ошолордун баарын биз азыр толук кандуу модернизациядан өткөрдүк. Ал жерде жанакы техниканын акыркы сөзүндөгү бүгүн оборудованиялар турат, шаймандар. Биз ошолорду азыр ишке киргизип, ошол кызматты биз азыр бизнеске көрсөтүп келатабыз да. Мисалы үчүн азыр региондогу лабораториялар боюнча айта кетсем, мисалы үчүн азыр Караколго, ошол эле мисалы үчүн Ошко, Таласка, Баткенге ошол жаңы жана метеорологиялык шаймандар алынып, ошолор азыр ишке киргизди. Бул жерде өкмөттүн түздөн түз, ошо министрлик кабинетинин колдоосу менен жана экономика министрлигинин колдоосу менен бул ишке ашып аткан жумуштар. 25 жылга да биз азыр пландарыбыз чоң. Аябай чоң амбициялык пландарыбыз бар. Ошол пландарыбыздын бири ошол адам ресурстарынын квалификациясын жогорулатуу, ошол биздин техникалык шарттарыбызды, техникалык шаймандарыбыздын сапатын жогорулатуу, алар менен толук кандуу камсыз кылуу, ошол боюнча азыр чоң иштер жүрүп жатат. Ошонун баары ошол биз мамлекеттик ишканабыз, мамлекеттик жанакы госуслуга деп коет го, мамлекеттик кызмат көрсөтүп аткандан ошол кылып аткан жумуштун баары ошол биринчиден өндүрүшкө, ошо элге жана ошол кызыктар тарапка биз ошол толук кандуу шарт түзүп бериш керек да. Ошол жана сапат инфраструктурасынын полный цикл жана баардык циклы ушул Кыргыз Республикасынын аймагында айланыш керек да. Эл аралык программалар аркылуу алынган заманбап жабдууларды колдонуу сертификация мүмкүнчүлүгүн канчалык деңгээлде кеңейтүүгө жана регионалдык өндүрүүчүлөрдү колдоого жардам берет? Бул таасири, мисалы үчүн мен жөнөкөй жалпак тил менен айтып келгенде, мисалы үчүн буга чейин көптөгөн жанакы текшерүүлөрдү, тастыктоолорду биз башка мамлекеттердин лабораториясынан кылчубуз да. Азыр дагы ошондой фактылар бар. Бирок биз ошол жаңы жана шаймандарды алып лабораториялар модернизациядан өткөндөн кийин биз ошондой көп тастыктоо, сыноо иштерин ошол биз өзүбүздүн лабораторияларыбызда өткөрө баштадык да. Мисалы үчүн биз жаңы азыр эми базар экономикасы, рынок экономикасы. Рынок эч качан бир жерде турбайт. Рынок күн эмес, саат сайын өзгөрүп атат азыр. Ошол эле продукцияларга, ошол эле процесстерге, ошол эле кызматтарга бүгүн жаңы талаптар чыгат да. Ошонун коопсуздугуна, сапатына бүгүн жаңы талаптар, жаңы стандарттар чыгат дүйнө жүзүндө. Биз ошолорду жанакы өз убагында ишке киргизип, ошол жерден кызмат кылыш үчүн бизге жаңы акыркы тилдеги шаймандар керек, эталондор. Биз ошол эталондорду азыр чекесинен алып жатабыз. Ошолорду ишке киргизип, ошол кызматты мен жана жогоруда көп жолу баса белгилеп кеттим, ошол биздин бизнеске тартуулап келебиз да. Сыноо лабораторияларынын адистеринин квалификациясын жогорулатууда бүгүнкү күндө кандай иш-чаралар жүргүзүлүүдө? Бүгүнкү күнү ошо биздин Кыргыз стандарттын базасында аябай күчтүү квалификациясы жогору специалисттерибиз иштейт. Андай специалисттер, мисалы үчүн Кыргызстандын башка чөйрөсүндө мисалы үчүн жок деп айталам да. Бүгүнкү күндө ошолордун квалификациясын жогорулатуу боюнча жумуштар, аябай чоң жумуштар жүрүп жатат. Биздин өзүбүздүн Кыргыз стандарттын базасында кадрларды кайра даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча борборубуз бар. Мисалы үчүн сөзүм кур болбош үчүн дагы ошол статистиканы айта кетсем, 2024-жылы биз ошол борбор аркылуу 800дөн ашык специалистти окуудан өткөрдүк. Бул ошол бизнес специалисттер, ошол өндүрүштө иштеген специалисттер, жана сапат системасына жооп берген, метеорологияга жооп берген, жана башка ошол специалисттер, андан башка жана башка министрликтин жана ведомствонун специалисттери. Ошол стандартка, метеорологияга, сертификацияга тиешеси бар. Андан сырткары биздин специалисттерди биз жаңы методдорду киргизүү боюнча, жаңы стандарттарды кабыл алуу боюнча, жаңы методикаларды ишке киргизүү боюнча биз чет мамлекеттен окутабыз. Мисалы үчүн өткөн жылы 24-жылы биз жалпысынан 70ден ашык специалистибизди офлайн ошол Россиянын ар кайсы шаарларынан окутуп келдик. Бул 18 специалистти биз Санкт-Петербург шаарынан окуттук, 16 специалистти Нижний Новгород шаарынан окуттук, 50 специалистти Москвадан окуттук, Ростов-на-Донудан келип окутуп атышат. Ошонун баары ошол биз адам ресурстарынын квалификациясын жогорулатуу жана кадрларды даярдоого багытталган жумуштардын бири да. Андан сырткары 100дөн ашык специалисттерибиз ошол Академия стандартизации метеорология сертификация деген бар Москва шаарында. Бул илгерки госстандарт СССРдин университети болгон да. Биз ошондон 120 специалист окуттук былтыр.
онлайн. Андан сырткары Кытайдан мисалы үчүн 7 специалистти окутуп келдик. Португалиядан 4 специалистти окутуп келдик. Германиядан биз Германия менен аябай жакшы тыгыз кызматташтабыз. Биздин жанакы институттар менен. Биз алардан дагы көп квалификациялар даярдап атабыз. Себеп дегенде эң негизгиси жана орусча деле айтат го, кадр решает все деп. Ошол кадр маселеси да. Биз ошолорду убагында окутуп, ошол рыноктун жаңы талаптарына ошол алар адаптация алыш керек да. Алар бүгүн рыноктун тили менен сүйлөш керек. Рынокто кандай техника, технологиялар келип атат. Алар ошону түшүнүп, андан кийин анан башка кызыктар тарапка кызмат көрсөтүш керек да. Квалификация болуп кадр маселеси боюнча дагы биз жумушту бир дагы минутага унутпайбыз. Биздин системада 25-жылы дагы кадрларды жанакы кайра даярдоо боюнча, жаңы технологияларды үйрөтүү боюнча биздин пландарыбыз чоң. Кезек мындай сурооду. Аймактык ишкананын стандартташтыруу аркылуу эл аралык рынокко чыгып, ийгилик жараткан бир мисалын айтып берсеңиз. Кыргызстанда азыр көптөгөн ишканалар азыр бутуна туруп, өздөрүнүн продукциясын башка ошол эл аралык компаниялар менен тең ата конкуренцияга туруштук берип, өздөрүнүн продукцияларын сыртка алып чыккан бизде мисалы үчүн азыр компаниялар көп. Ал компаниялар менен биз аябай тыгыз байланышыбыз бар. Биз жана аларга толук кандуу кызмат көрсөтүп келебиз. Мен азыр бул тигил компания деп алсам, башка компаниялар таарынтып алышы мүмкүн. Мен жалпысынан айтып кетейин. Жалпысынан айтканда ошол компаниялардын санын өстүрүү боюнча Кыргызстанда кандай жумуштарды кылып атат. Мисалы үчүн азыр тамак аш коопсуздугу дүйнө жүзүндө эң актуалдуу маселелердин бири да. Тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу боюнча. Дүйнө жүзүндө эң популярдуу бул боюнча эл аралык стандарттар бар. Жана сапат системасын, тамак аш азыктарынын сапат системасын жогорулатуу боюнча жана ошондой эле элдин баары ошол тамак аш жана айыл чарба продукцияларын өндүргөн ишканалар билет, аларды кайра иштетүүчү ишканалар. Бул хасп деген система бар да дүйнө жүзүндө. Ошол тамак аш азыктарынын ошол талаадан баштап ошо биздин столубузга, тарелкага келгенге чейинки процессти мындай контролдошубуз керек да. Биз ошол хасп системасын азыр Кыргыз стандартка киргизип, ошол биздин Кыргызстандын аймагындагы ишканалардын ошол системасын жанакы орусча айтканда подтверждать этип, сертификация кылып бериш үчүн Кудай буйрса биз ошондой жумуштарды жасап атабыз. Биз ошол предприятиялар менен иштешебиз, биз аларга андай сертификатты беребиз. Ошол сертификат менен алар башка рынокторго чыкса болот да. Мисалы үчүн дагы бир жакшы бул жерде биздин ошол өкмөттүн бир жакшы проектиси бар. Сапатты продукциянын сапатын жогорулатуу боюнча. Бул Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлүүчү сапат боюнча конкурс. Бул конкурс 97-жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул конкурстун шарты ошол каалаган компаниялар ошол конкурска катыша алат. Конкурстун техникалык секретариаты ошол Кыргыз стандарт болуп эсептелет. Бул конкурстун эң жакшы жери биз ошол европалык сапат боюнча конкурстун моделин алып келгенбиз. Ошол компания өзүнө мындай баалайт да. Мен сапат боюнча кандай жумуштарды аткарып атам, кандай инвестиция кылып атам, өндүрүшүм же лабораториям же кирип аткан сырьёнун сапаты кандай болуп атат, чыгып аткан продукциянын сапаты кандай. Ошол компаниянын жетекчиси ошол мисалы үчүн компаниядагы чыккан продукциясынын сапатын көтөрүүгө кандай көңүл бөлүп атат, канча ресурс бөлүп атат. Бул аябай жакшы самооценка да. Биз ошол проектти 97-жылдан бери алып келебиз. Мына ошол проектти 23-24-жылы бизге 70тен ашык компания катышкан ошол конкурска. Мына ошол компаниянын алдыңкылары азыр жеңип чыкты. Кудай буйрса чукулда дагы ошол маалымат каражаттарынан көрсөңүздөр керек. Ошол сапат конкурсунун кеңешинин төрагасы биздин урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы бүгүнкү Адыл Алешов Касымалиев. Ошол кишинин колунан Кудай буйрса ошол сыйлыкты биз ошол жеңүүчүлөргө тапшыралы деп турабыз. Ошол жеңүүчүлөрдүн арасында биздин Кыргыздын компаниялары, биз ошолордун товарларынын коопсуздугуна жана сапатына биз ошол мындай кепилдик бергенге да мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Андан сырткары ушундай эле конкурс жана КМШ мамлекеттеринин алкагында өткөрүлөт. Эгер Кыргызстандагы сапат конкурсун утуп чыккан компания ошол КМШ мамлекеттеринин сапат конкурсуна катышса болот. Андай компаниялар бизде бар, чоң күчтүү компаниялар, ошол СНГ конкурсун утуп чыккан компаниялар бар да. Мындай ушундай сапат боюнча сыйлык дүйнө жүзүнүн көп мамлекеттеринде өткөрүлөт. Америкада, Японияда, Казакстанда, Россияда. Бул ошол жанакы сапатты өнүктүрүү, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир жакшы мындай стимул болуп эсептелет да ошол биздин кыргыз бизнесине. Болотбек Асанович, кызыктуу жоопторуңуз жана кенен маалымат бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетсек, бул экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты болду. Кийинки жолугушууга чейин.